Кутман күнүңүздөр менен, сүйүктүү угармандар. Сиздердин назарыңыздарда Кубан Сапаралиевдин «Жылан баккан аял» аттуу романынын 2 китебинин 7 бөлүмү. Окуп аудиолоштурган Жылдыз Турсунбаевна. Каналдын өнүгүүсү үчүн подписаться баскычын басууну унутпаңыздар. Дубаш жыланга чактырган учурда эмне кылаар айласын таба албаган Азамат айылдын берки четинде машинасында ойлонуп отурган. Ал Дубаш менен курал кезешип атышкандан коркпогону менен кан төккүсү келген жок. Бирок баары бир эле аталардын арбактарынын алдында алган жоопкерчилиги аны Дубаш менен өлбөгөн жерде калышууга мажбурламак. Ал ушуга баргысы келген жок. Канткенде Назарбек байкесинчилеп туңгуюктан жол таап, көз көрүнө аталарынын кылымдан ашык убакыт жер түбүнө сактаган байлыгын тартып алып жаткан зордукчуга тоскоолдук кылып, бул кенчти сактап кала алат. Башына эч бир түзүк айла амал келбегени менен убакыт шаштырып өтүп жатты. Аз өтсө өзүнө тапшырылган ата-бабаларынын кан жаны менен жаралып, урпактарга арналып жер алдына катылган байлык бөтөндөрдүн колуна кетет. Анткен сайын ал үйүндөгү 5 атар мергенчилик мылтыгын эстей берди. Ошол куралды колдонуудан башка арга жоктой сезилип турду. 5 атардын дүрбүсүн тагып мерчемдүү жерден карап турсам, качан гана бул жексур андан чыкканында мээлеп туруп жүрөккө атып өлтүрүп, аялы менен балдарын боз үйгө камап салып, алтынды жүктөп барып, Аманбек байкеме баарын айтып түшүндүрүп, аталар аманатын тапшырып, анан милицияга өзүм барып берсем деген ой канчалык жагымсыз болсо да башынан кетпей койду. Ал бир гана атасын аяп, ага бул катуу сокку болоорун, оорудан ансыз деле катуу жабыркаган жаны бир жыгылып экинчи баш көтөрбөй көз ачык кетерине кейиди. Ушинтип отурганында жогортодон катуу кыйкырыктар чыгып, дүрбүсүн алып карай калса, боз үйдөн чыккан аял казылып жаткан аңды карай чуркап баратыптыр. Аң кырында болсо 2 бала кандайдыр жан талаша кыймылдап жатышат. Болду болбоду булар алтынды табышты окшойт. Кап, баятадан диндаруу болуп отура бербей 5 атарды алып келе калбай, эми канттим, жылаңач колум менен эмне кыла алам деген сыяктуу ойлор бир заматта жабалактап келип, айласы куруй түшкөнсүдө. Азаматтар, аң кырындагы балдар дароо эле атасын тартып чыгышып, ал чыгаар менен топурак үстүнө таканчыктай отура калганда, берки үчөө үймөлөктөй калышып, кандайдыр күйпүлөктөп жатышты. Бир баласы алардан бөлүнүп телефон чалып кирди. Аз өтпөй ошол эле бала боз үйдүн артында көлөкөдө токтоп турган машинага чуркап, аны от алдырып, арты менен аңды карай айдады. Ушуну эле күтүп тургандай, эркектин үстүндө күйпөлөктөп жаткан бала менен аял аны жөлөп тургузуп, эки жагынан сүйөй жетелешип, машинага салаары менен буга чейин чуркап барып боз үйдүн эшигин түшүрүп келген бала от алып даяр турган унааны атырылта айдап, ылдыйыштан аңды дөңдүү карабай катуу түшүп, Кыштактын Борбордук көчөсүнө салып узап кетти. Азамат бир заматта болуп өткөн бул окуяга аң-таң калып, эч нерсеге түшүнө албай бир топко турду. Анан айланасы бош калган чет сарайга жөө басып барды. Боз үйдүн оозунда ичте киши жок экенин билдирип шыпыргы жөлөнүп турат. Кайнап калган самоордун кернейинен дали болсо көгүш түтүн чыгып жатат. Казылып жаткан аң кырында жипке байланган 2 чака 2 жакта жатат. Беритеде күрөк сайылып турат. Абайлай басып, издер жайнаган аң кырындагы топуракка чыгып төмөн карады эле, кыйла тереңдеп кеткендиктен күңүрттөнгөн чуңкур түбүнөн эч нерсе көрүнгөн жок. Телефонунун фонаригин жандырып карады эле, чуңкур түбүндө толоо жылаандар каршы-терши сойлоп жүргөндөрүн көрүп чочуп кетти да, эмне болгонун дароо түшүнүп, аларга эбедени эзиле ыраазы боло түшүп, «Рахмат силерге, азиздерим, ыраазымын.
Жылаандар дагы бир жолу ата бабалар кенчин сактап калганынан кийин анын боштондук кылууга акысы жок болчу. Сергек ойлонуп, шамдагай кыймылдап, ыкчам аракет кылуусу керек эле. Чуңкур ичине дагы да жакшылап көз жүгүртүп, жылаандардын аң боорундагы коңулдан чыкканын билип, кенчтин дагы ушул эле айланада экенин болжоду. Ага жетиш үчүн биринчиден аңды жылаандардан арылтышы керек болчу. Бул иш жалгыз колунан келбесине көзү жеткени менен бирөөлөрдү буга аралаштырууга болмок эмес. Андыктан кандай кылганда аңдын түбүнө оңой түшүп барып, ал жердеги жылаандарды чыккан коңулуна айдап киргизүүгө болоорун ойлонду. Бир аздан кийин бир чечимге келип, аңдын тереңдигин чакага байланган жип менен ченеп алды да, буйдалбастан машинасына шашыла түшүп келип, шаарды карай жөнөдү. Бирок ал шаарга жетпей калды. Оңдой берди болуп, өзүнө керектүү буюмдарды ошол эле Төш булак айылынын курулуш каражаттарын саткан дүкөнүнөн тапты. Бир аздан кийин ал жазылганда 10 метр узундукка жеткен бүктөмө шатыны, дыйкандардын жер чапкан башы кичинекей, бирок сабы узун кетменин, 2 метрлик бамбук таяк жана шахтерлордукундай чекесинде чоң фонариги бар баш кийим алып, чет сарайга кайтып келип, машинасын үйдүн артына токтотту. Эки жакты карап, эч ким жок экенине көзү жеткенинен кийин алып келген шаймандарын алып, аң кырына келип, бүктөмө шатысын жазып, чуңкур түбүнө түшүрдү. Дагы да айлананы карап алганынан кийин кетмени менен бамбук таякты колго алып, фонарикти баш кийимин кийип, шаты менен аң түбүнө түшүп келип, ага 1 метрче жетпей токтоду. Анан кетменин ылдый түшүрүп, өзү жогортодон жакындап келгенинде баш көтөрүп, кыш эткен үн чыгарып сес көргөзгөн жылаандарды бамбук таяктын жардамы менен кетменине бирден илип алып, оңурайган коңулга сала баштады. Ары жагы ылдыйыштанбы, же бул коңул чуңкур түбүнөн 1 метр жогору болгондуктан жылаандар ага кире албай турушканбы, айтор кетмен учуна илинип бараары менен бул ийрелеңдеген макулуктар өздөрү эле нары карай кирип жок болуп кетип жатышты. 20га жетпеген майда чоң, ак жана кара жылаандарды ушинтип коңулга терип салганынан кийин Азамат сыртка карай чыгып, эки жакты байкагыча чаканы ала келди да, бул жерде жылаандар калбаганына дагы да көзү жеткен соң, чаканы алиги жылаандар кирген коңулга түп жагы менен тыгып салды. Кайра сыртка чыгып, айлананы байкап келген соң, дубаштан калган чолок күрөктү алып, аңдын үй жак бетине 2-3 жолу катуу уруп, эки карыштай ойгонунан кийин анын мизи катуу нерсеге урунду. Жүрөгү болк эте түшүп, дагы да ыкчамдай казган Азамат көп өтпөй эле катыган бетонго такалып, анын жаңы куюлган окшош экенин баамдап, саал төмөндөтө казганында күрөк мизинен шыңгыр эткен үн чыккансып, аны тартып алганында жерге чокмуруктошо өлгөн жылаандар менен кошо жаркыраган тегерек тыйындар куюлуп кетти. Күрөктү кармаган бойдон көргөн көзүнө ишенбей, саамга нес болгонсуп туруп калган жигит бир аздан соң гана колундагы шайманын шарак эттере таштап жиберип, чок кармачудай болуп кандайдыр калчылдаган манжаларын аларды карай арбайта сунду. Анан жаркыраган алтын тыйынга манжасынын учу тиери менен шап эте илип алып, мыкчый калды да колун өйдө көтөрүп келип, маңдайына жете бергенде, акырын ачып, алакан утундагы тыйындын чыныгы экенине көзү жетип, «Ооба!» деп жапайы үн салып кыйкырып жиберип, ошол бойдон жерде чачылып жаткан тыйындарды эки колдоп чапчылай кармап, «Алтын! Алтын тыйындар!» деп аптыга сүйлөп, кубанычынанбы же коркунучунанбы мууна түшүп, ачыла түшкөн аң бетинен көрүнгөн алтын тыйындарды ач көздүк менен чукулай баштады. Анан сырттан бирөөлөр келип калбасын деген ой көңүлүнө келгенде, селт этип секирип тура калып, жерге төгүлгөн тыйындарды топурак шилеп көмө салып, алардын четтеги бирөөсүн илип алып, жан талаша сыртты карай умтулду.
Сыртта асман ачылып кеткендиктен жаркырай күн тийип, айлана эң бир сулуу көрүнгөнүнө жараша мемиреп тынчта экен. Кыштактан берки жолдо эч бир жандуу көрүнбөдү. Мык чыгармаган алиги тыйынды бошотуп, алакан утуна айланта сала берип тигиле карап, тиштеп көрүп, башкача тамгалар түшүрүлгөн мунун заты чыныгы алтын экенине эми гана чындап ишенип, боюн калтырак басып, аба жетпегендей аптыгып чыкты. Бир аз убакыт өткөндөн кийин ал өзүнө келе баштап, ой токтотуп, эмне кылышка баш катырды. Ошондо гана ата-бабалар арбагы менен урпактар алдындагы жоопкерчилигин эстеп, оор милдетин сезип, оңбогондой байлыктын азгырыгына алдырып, акылдан айныбоого белсенди. Ошентсе да дале болсо эмне кылаарын билген жок. Ошондо гана атасын эстеп, ага телефон чалып кеңешмек болду. «Алло, ата!» деп ал атасынын үнүн укканда кайрадан толкундоого алдырып, сөзүнүн аяк башын таба албай аптыкты. «Мен таптым аталарыбыздын кенчин. Жок, бирөөлөр аны казып алаарында сактап калдым. Эмне кылайын аны, ата?» «Шашпай түшүндүрүп айтчы, балам. Эмне эле деп жатасың? Кенч дейсиңби? Аны каяктан таптың?» деп сөзүн бөлгөн атасы токтоо түрдө сурады. «Жана түшкө жакын Шамрат бабамдын үйүн бир карап коеюн, не бар не жок деп мында келсем, анын үйүнүн түбүн казып жатышыптыр», деп Азамат атасына азыркы болуп өткөн окуяны бир баштан баяндап айтып келип, «Ата, кандай кылсак? Бул жерде турса, бир күнү болбосо бир күнү казып кеткидей. Ошон үчүн аны бүт казып үйгө алып барайын. Акчага айлантып банкка салып койбойлубу?» «Балам, Азаматсың, ишке жарапсың. Ата-бабалардын кенчин татыктуу түрдө сактап калган турбайсыңбы? Анан биринчиден бул байлык экөөбүздүкү эле эмес, бүткүл Шамрат бабаңдын урпактарыныкы экенин унутпа. Андыктан аны биз ал жактан алмак тургай козгогонго же көчүргөнгө укугубуз жок. Акча эмне бир кагазда, ал бир заматта суу болуп кетет. Ал эми алтындын наркы өссө өсөт, бирок эч качан кемибейт. Бул анын кымбаттыгынан эмес, касиетинен деп билиш керек. Илгери бир белине алтын таңып алган балбан эч качан жыгылбаптыр. Качан гана ал алтынын уурдатып жибергенинде жыгыла баштаган дешет. Ошонун сыңарындай Шамрат бабаңдын кенчи сакталып турганда биздин тукумдан оомат кетпейт. Ошондуктан сен ал кенчтен азыраак алсаң алып, калганын нарлатып катканга аракет кыл. Дагы бир жолу эскертип коеюн. Сен ал байлыкка азгырылба. Антсең ата-бабалар арбагынын каргышына кабылып, Кудайдын кусуруна каласың. Айтып атпаймынбы? Алсаң азыраак ал. Анткени сенин аны сактап калган эмгегиң бар. Бирок бүт баарын алам болбо. Түшүндүңбү?» деп кары оорудан энтигип турса да күйүп быша сүйлөп, үнүнөн катуу талап да, жалуурган сураныч да билинип турду. «Анда мындай кылбаймынбы, ата? Бул кенчтен мен эки байкеме жана сиз экөөбүзгө арнап 3 кочуш алтын алып, калганын кайра жакшылап көмүп койбоймунбу?» «О, алдыңа кетейин. Байкелериңди ойлогонуңдан сенин. Ушул ач көз эместигиңе ыраазымын. Бирок Аманбек байкеңе жөн эле кой. Анткени ал бул байлыкты билбей эле койгону оң. Ансыз деле анын өз оокаты өзүнө жетет. Бул сырды мен бир эле балама ачышым керек болчу. Жагдайга жараша аны Назарбек байкең экөөңөр билип калдыңар. Эми эч нерсе эмес. Анткени экөөңөр тең алтын азгырыгына алдырбасаңарды көрсөттүңөр. Ошон үчүн 2 кочуш алтын алып, калганын катып кой. Аны эч ким ала албайт. Анткени аны ата-бабаларыбыздын арбагы менен Кудайым өзү коргойт. Болбосо ушунча жылдан бери аны бирөөлөр казып алмак да. Ошентсе да 3 кочуш алтын алайын, ата. Бир кочушуна ушул Шамрат бабамдын конушун сатып алып, жер алдындагы кенчибизди коргобосом, аны шегин алган бирөөлөр оңой эле казып кеткидей. Оп, баракелде. Мунуң туура кеп, балам. Шамрат бабаңдын ал асыл конушун сатып алыш үчүн бир эмес 2-3 кочуш алтын алсаң да болот. Кыскасы ага жеткидей алтын алып, калганына тийбе, балам. Эмнеге андай кылыш керек экенин сен түшүндүң болуш керек. Аны кайталабай эле коеюн. Макул, ата. Ошондой кылам. Камтама болбоңуз.
калганын кечинде сүйлөшөбүз, деп байланышты үзгөн Азамат эки жакка дагы да абайлай көз жүгүртүп алып, аңды карай басып эмне кылышты ойлонду. Ал түз эле барып, окчун жаткан чаканы алып, арканы сүйрөлткөн бойдон чуңкур түбүнө түшүп, жерде төгүлүп жаткан алтын тыйындарды чогултуп, аларды анан чоң кочуштап чакага сала баштады. 3 кочуштаганында жерде дагы 1 кочуштай алтын калып калды эле. Кандай кыларды билбей, экинчи боло түшкөн ал бир аз ойлоно түшүп, аларды дагы шашылыш терип чакага салып, сыртты карай ашыкты. Шаймандарды ала чыгып, эки жакты айланта карап, эч ким жок экенине көзү жеткен соң, шаты менен жартысынан өйдө алтын тыйын салынган чаканы тартып алды. Алтынды окчун жердеги калың шыралжындын арасына жашыргандан кийин Азамат телефонун алып чала кетти. Ал баягы помпа айдаган жигиттин номурун сактап койгон эле. Түз эле ошого чыкты. Алло, дос, мага 10 тонна суюк бетон керек эле. Барбы силердин заводдо? Биздин заводдо керек болсо 100 тонна бетон бар бүгүн. Эмне баягыдай кылып тоо түбүндөгү жаман тамдын ичиндеги аңды толтуруш керек болуп атабы? Деп сөзүн тамашага чаргытты тигил. Ооба, дал баягы экөөбүз куугунтук жеген үйгө 10 тонна бетон керек болуп турат. Чын элеби? Анда ошол бизде оозунан ак ит кирип, кара ит чыгып, каргай жаздаган катынды ошол боз үй, соз үйү менен бетонго көмүп таштайын дегенсиң го. Менин помпам андай жумушту жакшы аткарат. Тамашасы жок эле, дос. Мага Төш булак айылындагы ошол үйгө 10 тонна даяр бетон керек болуп жатат. Бир аңды толтуруш керек. Менде соода бөлүмүңөрдүн номуру жок болуп атат. Ошол жака менин буйрутмамды айтып койчу, же алардын номурун берчи, деди тамашалашканга маанайы жок Азамат улуттуу түрдө. Хоп, жарайт, сенин номуруңду аларга берип коем, өздөрү чалышат. 2 саат өтүп, күн батарына жакындаганда оор жүгү бар зор машина чет сарайга келип токтоду. Азаматтын жандап көрсөтүүсү менен кырына унаа бара алгыдай кылып тазаланып, айланасы иреттелген аңды карай арты менен келип токтоп, чоң тепшесин артты карай көтөргөнүндө андагы бозгулт көгүш өңдөгү боткодой коюлуктагы бетон күнү бою казылган аңды карай күр эте көчүп, аны толтура жаздап барып токтоду. Бир жумадан кийин Азамат Орусия аркылуу Германияга учту. Өзү көздөп бараткан оорукана Берлинден 150 чакырым алыстыктагы Токой четиндеги чакан кыштакка жайгашыптыр. Ал жака зыпылдай жүргөн электричка менен бат эле жетип барды. Немисче билбеген жаны ар кимге колу менен жандап түшүндүрүп, кагазга жазып билдирип, бул дүйнөлүк деңгээлдеги чоң оорукананын өзүнө керектүү бөлүмүнүн тиешелүү палатасын көптө барып тапканы менен издеген кишиси ордунда жок болуп чыкпаспы. Аңгыраган палатаны карап, том соруп туруп калган гүл көтөргөн бул жигиттин оюн айттырбай билген палатанын медайымы Азаматка немисче бирдемелерди айтты эле, эч нерсени аңдабаган ал колун жандап түшүнбөстүгүн билдирди. Ошондо тиги жигитти колдон ала жетелеп терезеден паркты көргөздү. Мындан улам бейтаптар бакта сейилдеп жүргөнүн түшүнгөн Азамат келген жолу менен сыртка шашылганда медайым аны кайрадан жеңден алып, ошол эле жерден эшикке түз түшө турган тепкичти көргөздү. Не бир түркүн гүлдөр өскөн ажайып кооз бакты аралай баскан Азамат эми издеген кишисин эч кимден сурагысы келбей өзү тапмакчы болду. Ар кай жерге коюлган кенен орундуктарга жайгашып, эс алып отурган түркүн улуттарды карап бараткан ал кыргыз аялдарды алыстан эле таанып, ошолорду карай түз эле жөнөдү. Жакындаганында алардын айланасында чурулдап ойноп жүргөн балдардын кыргызча сүйлөгөндөрүн угуп, издегенин тапканына Азамат дагы бир жолу ынанды. Өздөрүн карай гүл көтөрүп түз басып келаткан азият кебетедеги жигиттин кыргыз экенин боолголой калган аялдар ордуларынан копшолушуп, жашырактары тура да калышты. Жадырай күлүп, жайдары учурашкан жигит Кыргызстандан өзү ала барган бажырайган роза гүлдөрүнүн бирден талын аялдарга сунуп, ал жайларын сурагыча беттеринен бир тууганча өөп чыгып, өзүнүн жайын түшүндүрдү.
Эжелер, апалар, мен Берлинге жумуштап бир жумага келгем. Анан ушул кыштакта кыргыз аялдары балдарын дарылатып жатканын билип, учураша кетейин деп кайрылдым. Ден соолугуңар кандай? Балдарыңыздар сакайып калдыбы? Рахмат айланайын, баары жакшы. Ушинтип ал абалыбызды сурап кетейин деп кайрылганыңа чын жүрөгүбүздөн ыраазыбыз. Мына 1 жылга жакындап калды жатканыбызга. Бул убакта эч ким деле келип сурай элегеле. Сага рахмат, өркөнүң өссүн. Эч нерсе эмес, апа. Биздей жигиттер камкор болбосок болбойт. Мен атайын сиздерге Кыргызстандын даамын ала келдим эле. Ооз тийип коюңуздар, деп Азамат чакан чемоданын үстөл үстүнө кое салып, кыргыз нанын, сары майын жана балын, ошондой эле кургатылган жемиштерин аялдардын алдына жайнатып салды. Азаматты болгон жакшы сөздөрү менен алкаган аялдар айланада ойноп жүргөн балдарын чакырышып, өздөрү да сагынган даамдарынын үстүнөн үзүлүп түшүштү. Азамат Кыргызстандагы жаңылыктарды айткыча, аялдар өздөрүнүн 1 жылдан берки дарылангандарын кеп салгыча көпкө чейин аңгемелешип отурушту. Кудайга шүгүр, кол араба менен түртүп келген балдарыбыз немис элинин мыкты адестеринин күчү менен бутка туруп басып калышты, деп бул аялдардын улуусу Азамат келгенинен бери өзү издеген Айниса экенин боолголоп отурган аял олуттуу кепке кирди. Бул жерде баардык шарт бар. Бир гана биздин атыр жыттуу абабыз менен ширин суубуз, ажайып кооз жерибиз жетишпейт. Атаңанат дейсиң, анан ушул оорукананы биздин Кыргызстаныбызга көчүрүп барып койсо деп. Анда биздин балдарыбыздай болгон канча баланын бага ачылат эле. Ооба десеңиз, мен бул жакка чыгаарда сиздердин мында дарыланып жатканыңыздарды капысынан билип калып, эмне үчүн бизде да ушундай клиника жок деп аябай өкүндүм. Мындай зор имарат курбасак да, чаканын 1 жылда эле тургузсак болчудай. Бирок бул жактын жогорку тажрыйбалуу жана билимдүү адестериндей жаштарды тарбиялап өстүрүүгө абдан көп убакыт сарпталат го дейм, деди Азамат чын жүрөктөн кейип. Андай адестер эгер бул жердегидей иштегенге шарт түзүлсө, каяктан болсо деле барып иштеп бермек. Мисалы, ушул эле ооруканада Кыргызстанда төрөлүп өскөн Айхингер деген немис дарыгер бар. Ал атасы Кыргызстанга согуштан кийин айдалып барганында орус аялынан төрөлүптүр. Өзү кыргызча суудай сүйлөбөсө да жакшы эле түшүнүп билет. Ал биздин жерди оозунан түшүрбөй эле мактай берет. Эгер бияктагыдай шарты бар оорукана курулса, барып иштеп бермектигин мага айткан. Ал абдан жакшы киши, керектүү адис окшойт. Ушундай дүйнөлүк клиникада иштеш эле эмнени айтып турат. Кап, атаңдын көрү. Биздин мамлекет кичине, элибиз аз. Сиздердин балдардай дарт менен жабыркаган балдар деле ошого жараша аздыр. Айхингер иштеп бергидей оорукана чакан эле болот. Андай имараттарды биздин байлар жеке өздөрү эле ээлеп жашап жатпайбы? Койчу ошолорду. Алардан кесип алса да кан чыкпайт. Мисалы, мен ушундай клиника курам деген бир азамат чыкса, өзүмдүн чарбагымды бошотуп бермекмин. Жерим менин Кудайга шүгүр, аябай кенен. Мендей жалгыз бой жесир аял анын бир бурчунда эле батат. Эже, сиздин атыңыз ким? Деп Азамат чочугандай сурады. Анткени ал баятадан бери бул аялды Айниса деп боолголоп, өзүнүн келген максатын кантип билдирээрин билбей жаткан. Айниса, эмне болду? Деди ал жигитке өз сөзү катуу таасир эткенин байкап. Сиздей алсыз эненин мындай сөз айтканы менин намысыма абдан катуу тийди. Ойлоп көрсөм, мен деле элим үчүн эч нерсе кыла элек экенмин. Эгер мен сиздин чарбакка чакан оорукана курсам, коркпой эле уруксат бересизби? Деп бул сөздү кандай айтып жибергенин билбей калды Азамат. Бермекмин. Ансыз деле аны бир күркүл былтыр кышта эс алуу жайы катары колдонуп пайдасын көрдү. Азыр болсо бош жатат. Андан көрө ошол жерге оорукана курулса, эл үчүн канча пайда болот эле. Андай болсо, сиз мени Айхингерге жолуктуруп койбойсузбу? Эгер ал макул болсо, мен сиздин жериңизге эл үчүн оорукана куруп берүүгө макулмун. Макул болот ал, макул болот, деп жаалап жиберишти баятадан бери экөөнүн сүйлөшүүсүн унчукпай угуп отурган берки аялдар. Кечиресиз, сиздин ал жериңиз Кыргызстандын кайсы аймагында? Деп сурады Азамат дагы да тактап коюш үчүн.
Бишкекке 40 чакырымдай эле алыстагы тоонун түбүндөгү Төш булак деген айылда. Анда абдан жакшы жер окшойт. Абдан жакшы жер. Кызыккандар абдан көп. Эгер сен оорукана курам десең каршы эмесмин. Анткен себебим өз башыңдан өткөндөн кийин башкаларды аяп калат экенсиң. Биз го мамлекеттин эсебинен дарыландык. Бирок ага илинбей калгандар кантишти экен, байкуштар. Эже, Айхингер биздин жерге барып ушундай оорукана ачам десе, мен анын чакан болсо да имаратын курууга даярмын. Сиздер Кыргызстанга качан кайтасыздар? Жакында кайтабыз, буюрса. Жана айттым го, менин жерим бош турат, оорукана курсаң кура бер деп. Айхингердин болсо Кыргызстанга кайтсам дегенде эки көзү төрт. Өзүнө жолуксаң деле айтат болушу керек. Мейли анда, ага жолукса жолугайынчы. Жарым сааттан кийин Азамат менен Айниса Айхингердин кабыл алуусунда болушту. Аларды бир тууганындай көрүп, жылуу тосуп алган ал Азаматтын Кыргызстандан келген максатын угуп, жетине албай кубанды. Мен Кыргызстанда туулуп өстү. Ошондон мен Кыргызстанды сүйөт. Аны абдан сагынды. Жер кооз, эл жакшы. Мен эгер жакшы оорукана курса барып иштеп берет, деп көп жылдардан бери кыргызча сүйлөбөгөн жаны оюн кыйнала айтып, анан орусча саймедиреп, оорукана курулса иштеп берерин бышыктады. Ошентип Айнисага барып сүйлөшүп, жерин 10 эсе кымбатка болсо да сатып алууга чыгынып барган Азамат, анын жыланды да аяган боорукерлиги менен бапыраган байлар да бара албаган айкөлдүгүнө кабылып, Айхингердин кыргыз жерине болгон сүйүүсүн билип, өзүнүн өзүмчүлдүгүнөн уялгандыгынан улам атуулдук сезими козголуп, оорукана кура турган бийик жана улуу ишке белсенип кайтты. Эгер андай кылса, ата-бабалар кинчинда оңой эле коргой алмак. Сөз аягы. Балдардын тубаса майыптыгы менен сейрек ооруларын дарылоо үчүн Төш булак айылына кышы бою курулуп, жакында эле ачылышы болгон, чакан болсо да дүйнөлүк деңгээли бар оорукананын алдында чуручу түшүп балдар ойноп жүрүштү. Жайкы жарык күн алдында жашылданып гүлдөгөн айланага жараша алардын үндөрү шаң күлкүлүү жана аруу таза болчу. Бир маалда бүт дүйнөнү силкинткенсиген аялдын катуу чаңырыгы чыгып, бүт оорукананын көңүлүн өзүнө бурду. Жылан! Бул кече кандайдыр бир сейрек ооруга чалдыккан 8-9 айлык кызы менен келип жаткан жаш келиндин кыйкырыгы болчу. Ал азыр эле оорукана аймагында кызын көтөрүп сейилдеп жүрүп, окчун жактагы ыргала өскөн кызгалдак гүлдөрүнө кызыгып, алардан гүлдесте жасаш үчүн четтей баскан эле. Анын чыңырыгы угулаары менен бүт оорукана эли ал жакты карай жөнөп, биринчи жетип баргандар кызын алдына алып жерде отурган алиги келинди, анын бери жагында арбап чагып алчудай болуп каккан казыктай тик турган жыланды көрүштү. Баарынан кызыгы, келин өң алеттен кетип корксо да, анын кызы жыланга колун сунуп ойногусу келгендей, сербеңдеткен сайын жылан да башын койкоңдотуп жатат. Эл бул жыландын кызды чаккысы келгенин же аны менен ойногусу келип жатканын билбей туруп калды. Узун укурук алып келип жыланды чабыш керек, болбосо кызды чагат, деди бирөө. Жок, жыланга тийип чочутпаш керек, ошентсе даана чагат, деди экинчи киши. Анан эмне кылыш керек? Жакындаса да чакса, жакындабаса да чакса, деди үчүнчү киши айласы кете. Ал чакпайт, деген аялдын ишенимдүү үнү арт жактан көтөрүңкү чыгып, тургандар артка жапырт кылчая берип, курагы орто жаштан өткөн ак халатчан аялды көрүп жарыла жол беришти. Аял 5-6 кадам жасап, жыланга жакындагыча халатын чечип таштап, үнүн паста, мээримдүү да чыгарды. Ал жаш балдар менен жакшы адамдарды чакпайт. Анткени ал менин жыланым. Ал апасын тааныйт, аны уятка калтырбайт. Кана келе кой, кел апаңа. Бери карай, сойлой кой. Жылан аялды карай башын буруп, саамга кыймылсыз туруп калды да, анан жерге боюн таштап, башын түз сунуп, тулкусун ийрелеңдетип жакындап келди. Айниса эже, качыңыз, чагат, деп кыйкырды арттан бир аял.
менин жыланым жакшы, ал апасын жакшы көрөт, эч качан бирөөлөрдү чакпайт. Келе кой апаңа, келе кой. Жылан жай сойлоп келип, өйдө обдула берип, алдына сунулган аялдын алаканы аркылуу өтүп, билегине оролгондо айниса колун өйдө көтөрө берип, бул сүрдүү жана сырдуу макулуктун кара мончоктой жылтыраган көздүү, ачакей тилдүү башын көкүрөгүнө басты. Чыгарманын аягы. Апрель-октябрь 2016 жыл. Бишкек.